Манас Улуттук академиясы жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети уюштурган Молдо Батыр өчпөс мурас китебинин бет ачары болуп өттү. Иш-чарага академиктер, доценттер жана ошондой эле студенттер катышып, эмгектин тарыхый, руханий мааниси белгиленди. Бұл бүгін Молдо Батыр деген Саякбай Каралайдын айткан чыгармасы жарыяланган экен, китеп болуп, ошонун бет ачары болду. Баарыбыз билгенибизди айттык, бирок баарыбыз билбегендерибизди да үйрөнүп кетип атабыз. Себеби бул чыгарма тууралуу мурда сөз болгон эмес экен. Азыр окумуштуулар, окуучулар, окурмандар баары карап көрүп, тарыхчылар карап, анан бул чыгарманын мааниси жөнүндө айтып жатышат. Мен да көп нерсе үйрөнүп кетип атам. Иш-чара буюрса максатына жетти деп эсептейбиз. Ушул иш-чаранын Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинде Улуттук Манас академиясы менен биргеликте өтүп аткандыгы бул бир жакшылыктын нышаны деп айтсак болот да. Бул Молдо Батыр чыгармасы Саякбай атабыздын эң бир көркөм, биздин өзүбүздүн баяндамабызда айтып кеткендей, кенже эпостордун катарына кошула турган бир өзгөчө чыгарма деп айтсак болот да. Саякбай Каралаевдин Молдо Батыр жөнүндөгү берген ою немеси гана айтылып калбастан, бул жерде студенттер да, магистранттар да отурбады. Ошого карата бул жерден илимий деңгээлде, жогорку илимий деңгээлде өттү деп ойлойм. Кенже эпос деп коеюнчу, бул кенже эпоста Молдо Батырдын немеси менен биздин элдин өзүнүн ошол учурдагы жашоо турмушу берилди, чагылдырылыптыр, эрдиги чагылдырылыптыр. Мен оюмча бул эң эле жакшы окуя болуп өттү бүгүнкү иш-чарачы. Энд эң негизгиси ушул 1960-жылы чыккан китептин өзүнүн биринчи түп нускасын табуу бул бизге бир топко кыйынчылыкка турду. Айтылышы Молдо Батыр поэмасы негизи абдан оор жазылган экен. Татаалдаштырган жерлери бар экен, салыштырмалуу деп туруп. Анан ошондон суранып кичине окурманга мындай түшүнүктүү болсун деп туруп, анан жыйынтыктап ошо кара сөз эритинде кээ бир жерлеринен жанагы айтылган сөздөрдү кыргызча кара сөз менен баягы мындай жөнөкөйлөтүп жазып берген деп туруп, бул дагы бир топ убакыт эледи. Мына ошентип отуруп, анан китептин аздыгын пайдаланып, биз бир туугандарыбыз менен чогулуп сүйлөшүп туруп, анан ушу бир экинчи жаралуу кылалы деп, анан китепкана менен Кыргыз патент менен баардык тиешелүү мамлекеттик органдар менен сүйлөшүп, анан кайра чыгарууга туура келди. Мен ойлойм, биздин оюбуз, аста койгон максатыбыз толугу менен ошол өзүнүн койгон максатыбызга жете алдык деп.